Айдоочу кайрадан көз алдына жүргүнчүлөрүн элестетти. Бири узун бойлуу, кара каш, кой көздүү, бурул баскан чачын артка кынактап тараса, экинчиси түк ага окшобогон, башында чачы жок экенин, баш кийим менен бекиткендей баса кийген, көзү көк, анан калса өңү сары, жапалдаш бойлуу эркектер эле. Ал эми айым да такыр башкача, кара тоорусунан келген, чачы кыска, көзү адаттан тыш бакыракай, кийингени да саркеч болчу. Бир караганда оозу, кашы, көзү жасалганын байкап, айдоочу булар кемпир болгондо кандай болот деген ойго берилген. Эже бир туугандар окшош болушат го, алардын кар жаган кабактарын эле окшоштурдун эмес, чынын айтсам. Жүргүнчү отургучтун далысынын астыга астейдил жылдырып, чоң сөзгө эми кирчүдөй кеп баштады. Иним, булар үй бүлөсү ушундай бири-бирине окшошпойт, агаларында кеп жок. Бири куда окшош, бири кудагыйдын өзү. Ал эми 4 кыз 4 башка. Бала кездеринде көзөрү тырмап тешип койгондой окшош эле болушуптур. Акыркы 15 жылда ар кимиси ар башка болуп чыга келбедиби? Анын ана башында жанагы эжеси турат, арттагы. Косметолог имиш.